Туткан орозоңуздар кабыл болсун, сапарыбызды ары карай улайбыз. Биз куттуу орозо берүүсүн улантабыз. Бүгүн бизде дагы бир коногубуз бар. Ал эми биз сөз кылып аткан тема бул кичпейил жана текебер мүнөздөр туурасында сүйлөп атабыз. Бизде бүгүн конокто дагы бир мыкты инсандардын бири, маданият чөйрөсүндө өтө чоң жакшы салым кошкон дастанчы, эл сыйлаган мыкты, жөн гана жакшы адамдардын бири Өмүрзак Кайыпов бизде конокто. Саламатсыздарбы? Келген кадамыңызга сооп жазылсын, ыраазычылык билдирели эфирге келгениңизге. Дароо эле темага өтөлү. Бүгүн биз кичипейил анан текебер жөнүндө сүйлөп атабыз. Өзүңүз жакшы билгендей, мындан мурун Замир Арыкбаев келип кичипейилдик туурасында көбүрөөк сөз кылып кетти. Медалдын эки бети бар дейбиз го. Бүгүн биз анда программанын жарымын мындай медалды буралдагы текеберлик жөнүндө сөз кылалык. Сиздин оюңуз боюнча текеберчилик алдагы тарбиядан берилеби же адам ошондой төрөлөбү? Ал текеберчилик адамды тарбиялайт деп мен ойлобойм. Албетте тарбиялабайт. Өзү түбүндө текебер киши болсо дагы, жаман адам болсо дагы, терс көрүнүшкө жакын адам болсо дагы, ал өзүнүн уул кызын эч убакта текеберчиликке же терс мүнөзгө тарбиялайт деп мен ойлойм да. Анан Замир мырзага ак кара деп коет эмеспи, ак жагы тийип берем, кара жагын колдон кеччи экөөбүз талкуу кылайлы. Тарбиялабайт экен. Демек анда бул адамдын өзү менен, башы менен кошо жаралабы? Демек андай сөздөр да бар. Же коомдон үйрөнөбү? Албетте, ал чөйрөдөн да болот. Анан чындыгында балким бир пенденин өзүнө салынган дагы бир нерсе болобу дейм. Мисалы үчүн өнөрлүү адамдарга деле айтышат го, бул өнөр, талант Алладан берилет, жогору жактан берилет. Анан ошол тынч койбойт, анан аны баягы өнүктүрүп отуруп, эгер ошонун 1% болсо, 99%ын өнүктүрүп отуруп, анан элге атак даңкы чыккан улуу өнөрпөз инсан болот деген сыяктуу. Бирок жогоруда туура айттың, көп нерсе баягы уядан учканда эмнени көрсө ошону алат дейт го. Ошол бала кезинен болгон чөйрө, айлана чөйрөдөгү улуу кичүү жолдоштору деги эле аралашкан чөйрөсүнүн таасири болбой койбойт. Мисал алалы, ыйман чөйрөсүндөгү адамдарга кошулсаң, сен ал жака барып, же киши өлтүргүч, же киллер, же уруу болуп кетишиңе такыр эле шарт түзүлбөйт деп ойлойм да. Анткени ал жакта таза жолду, улуулукту, жогоруда айткан кичпейилдүүлүктөр айтылып турса, анан сен кара мүртөс болуп, текеберчилик жагын өздөштүрө албайсың да. Тетиричинче айталы, терс мүнөздө азыр камактар бар эмеспи? Кандайдыр бир кылмыш кылып, ошол жака түшүп калсам, ал чөйрөдө ошолордун тилин сүйлөп, ошолордун мыйзамында жашап, ошолор кылган ишти кылганга мажбур болосуң. Ошол чөйрө кадимкидей таасирин берет экен да. Мен буга күбө болуп калганым, мен ушу Бишкек жеринде жашаганда бир кошунам бар эле, мындай эле бир белгисиз себептер менен камалып калды да. Бир 3 айдай, 4 айдай СИЗО деп коет экен. Жарым жыл чамасында ошол жака жатып чыкты. Өзү сен жогоруда айтмакчы, жумшак, мындай кичпейил, назик киши эле да. 6 ай жатып чыкты. 6 ай эле, ал көптүр убакыт эмес деп ойлойм. Бирок кадимкидей өзгөрүп келди да. Сүйлөшсөң башкача сүйлөшөт. Ал эмес, ар бир сөзүн ойлонуп, адашып кетпесем экен деген кооптонуу көзүнөн көрүнүп турат да. Анан эми биз жөнөкөй адамбыз, ал адашса деле кечиребиз. Анан кийинчерээк да сурадым. Ушундай болуп сезилип атасыз, мага эмнеден кооптонуп атасыз? Мен бир жака барып сатып коембу? Ушундай таасир калтырып атат мага десем. Чын-чынында ал жакта бир сөзүңдү жаңылсаң, чоң күнөөгө жыгыласың. Ошон үчүн ар бир сөзүң так, өзүңө жооп бере тургандай сөздөр чыгыш керек дейт да. Ошон үчүн чөйрө сөзсүз түрдө көп таасирин тийгизет. Ата-эне абдан жакшы тарбия берип, мектепте окуганда, мектеп болсо аттаганда мектепти бүткөнгө чейин сонун тарбияларды берип, мугалимдер не деген билимди берип, анан ушул шаарга жөнөтсө элет жеринен, анан бул жактан келип жакшы билим алып атып эле кандайдыр бир жаман чөйрөгө кошулуп кетип, терс чөйрөгө кошулуп кетип, терс окуяларга туш болгон, терс мүнөзгө ээ болгон, терс жашоону тандап алган инсандар да жок эмес да.
Жакшы, ардактуу теле көрүүчүлөр, биз суроо узатканбыз теле көрүүчүлөргө. Кайсыл сахаба Кабанын ичинде төрөлгөн деп туура жообуңузду 8850 сандарына жөнөтүңүз. Эң туура жана ошондой эле мына ушул суроонун туура жообун берген инсанга биздин атай белектерибиз бар, жаныбызда турат. Андыктан белек алганга дагы аракет кылыңыздар. Куттуу Рамазан айында биз болсо бир аз жагымдуу жакшы маалыматтан кийин, айрыкча Алладан түшкөн жакшы хадистен кийин Орозону жашагандардын оозунан. Жети нерседе жакшылык жок. Жан дил менен бериле окулбаган намазда, керексиз нерселерден сактанбастан тутулган орозодо, сөздөрүн бузуп шашыла Куран окууда, күнөөлөргө тоскоол болбогон ибадатта, берешендиги жок мал мүлктө, упаасыз достукта жана ыклассыз дуада. Али бин Абу Талиб, Аллах андан разы болсун. Абу Умама радиаллаху анху айтат: Мен Аллах элчисинен кылуум керек болгон бир жакшы ишти айтып берүүсүн сурандым эле, ал орозо карма, ага теңкелери жок деп жооп берди. Мен экинчи жолу ошол эле суроону сурасам, орозо карма, ага теңкелери жок деген жоопту кайталады. Үчүнчү жолу дагы сураганымда дагы эле орозо карма, ага теңкелери жок деп жооп берди. Куттуу орозо деп аталган берүүбүздү улантабыз. Бүгүн бизде конокто Дастанчы Өмүрзакаепов. Биз мындан мурун Замир менен сүйлөшкөндө дагы ушуну бир аз козгоонго аракет кылдык. Маданият жөнүндө айрыкча мына ушул атактуулук, даңктуулук же болбосо баягы элдин таанып, билип, өпөлөп турганы тескерисинче баягы кичпейли кылбай, ошол мени эл баары билет, мени тааныйт дегенчелик баягы текеберликке көбүрөөк алып келетби деп ойлоп койдубуз да. Атактуулук алып барбайбы текеберлик? Эми ал ошол сен айтып аткан эле кичпейлдик, текеберлик мүнөзүнө байланыштуу. Кичпейил адам миң атактуу болсо, миң даңктуу болсо да ошончолук жапыз, ошончолук кичпейил, ошончолук элге жакын болот. Ал эми атак даңкты көтөрө албай турган инсан, ошону бир кандайдыр өзүнүн мээнети менен эмес, тетирисинче азыр бул жашыруунда эле эмес, материалдык жактан колдоо көрсөтүлүп, анан атакка жетип аткан инсандарыбыз да жок эмес. Алар үчүн тетирисинче терс таасир бериши мүмкүн. Ал мен атактуу болдум деп атайын бир башкача жол менен жеткенден кийин ошондой көрүнгүзү келип, ошондой сүйлөп, ошондой кыймыл аракет кылып, ошондой мамиле жасашы мүмкүн да чөйрө. Жакшы адамдар негизи бийлик, байлык деле баары бир адамга ошондой таасир берет, таанылып бараткандан бир аз баягы сезет дагы. Анан жакшы адамдар, кичпейли адамдар өзүн карманып калат деп айтат да. Анан сиздин чыгармачылык чөйрөдөгү ошондой бир атактуулук учурду эстейличи. Сиз дагы ошондой кайсы бир деңгээлде учкундарына кабылган эмессизби? Кой ушинтип баратам, тизгинин тартайын деген учурлар болбойбу деген. Мен өзүмдү атактуу катарында сезбейм. Мени эч ким тааныбайт деп ойлойм. Мени бир белгилүү чөйрө таанышы мүмкүн. Мен ушул терме санат дастан жанрын өзүмө жакын тутуп, ошол жака көп көңүл буруп келем. Анан мени таанып атат, мени карап атат деген ойдон алысмын. Мен уялбай эле айтып коеюн. Мисалы үчүн мен ушул күнгө чейин коомдук транспортто жүрөм. Жакшы. Мен машина айдабайм. Дайыма коомдук транспортто эл менен бирге, эл менен жакын жүрөм. Анан эч убакта мен өзүмдү мындай атактуу, даңктуумун, мени эл билет деп андай көз карашым такыр жок. Ошондой болбогон үчүн ошондой учурга кабылган эмес болушуңуз керек анда. Кабылбайт да окшойм да андай болгондон. Сиз айтып калдыңыз, терме санаторлорун көбүрөөк баягы элге дастандарды жеткирем деп. Илгери баягы чыгармаларды окуп отуруп кээде ойлойсуң, мисалы ошол эле баягы улуу чыгармаларда баягы байлар
же болбосо ошол учурдагы ак сүйөктөр аркылуу текеберлик мүнөз берилип, анан кедей кембагалдар менен кичпейилдик мүнөз элге жеткен сыяктуу сезилет да. Деги эле ошол сиз айткан чыгармаларда көбүнчөсүн ошол текеберлик анан кичпейилдик жакшы мүнөздөрдү кайсыл мындай ошол сиз айткан чыгармалардагы каармандар менен салыштыра алат элеңиз? Менимче бул кичпейилдүүлүк биздин улуу инсандардын баарында болгон, көп алыс кетпей эле мына биз көрбөзөктагы толук чыгармаларын окуп, каныбызга, жаныбызга сиңирип калган инсандарга мисал кылалы. Токтогул атабыз, Жеңүжөк атабыз, Эшмамбет аталарыбыз. Ушулар жөнүндө. Мисалы үчүн мен Жеңүжөк ата менен эле Токтогул атабыз жөнүндө айтайын. Эгер Токтогул атабыз ырдап аткан болсо, Жеңүжөк атабыз эшиктен кирип келгенде тура калып учурашып, төрдү бошотуп, Жеңүжөк келди. Биз ырды жоон коелу. Биз комузгана жерде отуралы. Бул сөстүн атасы келди. Жамгырдай төгүлгөн ырдын атасы келди. Биз комуздан алыстабайлы, комузгана жерде отуралы деп. Ошондой кылып жол бошотуп, ошондой кылып орун берген экен. Тетирисинче Жеңүжөк атабыз отурган жерге Токтогул атабыз барып калса, ой кайран гана током, бөдөнүдөй болгон жарыктык, бул киши келди. Биз ырды да коелу, сөздү да коелу, комузду да коелу. Мына бардыгын ушул киши чечсин, ырдазын сүйлөсүн. Бул адамдын астына чыгар адам болобу деп. Көпчүлүктүн көзүнчө өзүнүн ордун толук кандуу ошол адамдарга бошотуп берген да. Буларда кичпейилдүүлүк, элге жакындык, элге таалим тарбия берүү туаза болгонбу дейм, канымда болгонбу дейм. Мына ошол себептен ошол күндөн ушул күн бул кишилердин бир гана улуулугун, бир гана нарктуулугун, бир гана салттуулугун биз кеп сөз, аңыз кеп сөз кылып келебиз да. Ошол салттуу өнөрдөн, мисалы ошол аңыз калган биздин чыгармалардан текеберлиги менен баягы салыштырылган каармандар жокпу? Кимди айта аласыз? Көбүнчөсүн баягы жакшы жагын ырдап көнүп калганбыз да, жакшы жагын бизге жеткирип көнүп калганбыз. Бизде баягы саясий персонаж бар эмеспи? Арзымат деген Токтогул атабыз. Эми ал акыркы убактарда бул чындык акын эмес экен. Атайын саясатташкан доордо ойлонуп табылган акын деген версиялар бар. Башка акындар кичпейилдигин көтөрүш үчүн ошондой табылгандыр. Же болбосо Сүйүнбай менен Арстанбек атанын айтышын алалы, Эсен Аман менен Жеңүжөктүн айтышын алалы. Булар, мисалы үчүн, Эсен Аман менен Жеңүжөк атабыз өмүр бою бирин-бири сыйлашып өткөн экен. Бирок бир катуу айтышкан да. Мына ошол жерде ар кандай текеберчилик сөздөр Эсен Аман атабыз жактан айтылып, анан кийин шарият жолуна салып турган тозок айдап Жеңүжөк атабыз кандай үлгү көрсөтүп атпайбы. Ошондой эле айтыш Сүйүнбай менен Арстанбек атабызда болгон. Чындыгында текеберчилик сөздөрдү көп кездештирип, бучакка багыт алган сөздөрдү көп айтып алган учуру болгон. Анткени Сүйүнбай кадимки казак элинин көзгө базар манаптары, бүт бийлик төбөлдөрү эркелеткен улуу инсан болгондуктан ошо ашкера айтып жүргөн сөздөрү болгон да. Мына ошондон карма алып, анан ошол сөздөрүнөн карма алып, ордуна койгон биздин улуу акындар Арстанбек атабыз сыяктуу, Жеңүжөк атабыз сыяктуу улуу инсандар текеберчилик сөзүнөн карма алып чыккан да. Демек, бул текеберчилик мүнөз эч убакта жакшылыкка алып барбайт, ар дайым утулууга, атайын терс көрүнүшкө алып барат. Демек, мына ушундан улам дагы жанагы биз айткан атактуулук дагы кээ бир учурда текеберлик алып. Сөзсүз түрдө, эгер биз аны туура пайдалана албасак. Куту орозо берүүбүздү улантабыз. Бүгүн бизде конокто Өмүрзак Кайыпов. Ал эми мен дагы бир жолу биздин көрөрмандарга кулагына күмөч сырга кылып коеюн. Бизде жакшы оюн бар. Оюндун жакшы белеги алдыбызда турат. Эгер мына ушул белекти алам десеңиз, берилген суроого туура жооп бергенге аракет кылыңыздар. Жооптуу болсо 8850 сандарына узатсаңыздар болот. Ал эми суроо төмөндөгүчө болчу. Кайсыл сахаба Каабанын ичинде төрөлгөн? Мына ушул суроого жооп тапсаңыз 8850 сандарына SMS маалымат жөнөтүңүз.
Биз айттык эртеден бери терме санаторларында мына ушундай жакшы биздин бүгүнкү күндөгү кичипейилдикке болгон жакшы бир нерселер уламдан улам баягы сиздер аркылуу, маданий чөйрөдөгү инсандар аркылуу берилип келген деп. Азыр дагы биздин берүүбүздөгү бир жакшы нерсе болуп калсын, сиздин аткарууңуздагы дагы бир жакшы мына ушундай санат жакшылардан ушул куттуу розодо элге, айрыкча жаштарга сабак кылып бир жакшыраак аткарып бериңиз. Жакшы болот. Жакшы болот. Эки кылымдан ашык мурда ушул биз жашаган заманда айтып кеткен улуу инсан Калыгул атабыздын саптарынан айтып берейин. Бул кишинин айтып кеткен сөздөрү мына бүгүнкү күндө эле эмес, келечек муундарга да актуалдуу болот, таалим тарбия болот деп ойлойм. Бул кишинин ошо дүйнө темасына жазган саптарынан бир эки сабырдап берейин. Döngene bulbut Hazırdık bulbut göl bulbut Kamkorduk görgene halkına Teyilgenen degen bulbut Şağılı bulbut ezo bulbut Şairı bulbut dengel bulbut Jelkeni geçsen da ton bulbut Yepekli geçsen de ceng bulbut Kalbili geçsen de kan bulbut Yalgız bir atlandı çan bulbut Jargılanı ve su bulbut Anan yalgız özü çu bulbut Beş toğul bulbut cay bulbut Pelik taradan de bay bulbut Gök bolup yıldızden ay bulbut Gönü taradan de şay bulbut Kul çoğulup de baş bulbut Kum çoğulup de taş bulbut Irgadan katı de şiş bulbut Tuğanın jaman de bulgunsun Mından bir kıyın de iş bulbut Arık bir kodun de terisin Al taş atsan deni bulbut Atadan jamanı tuğulgandı Hapi izgene saldır banan götür menen bir bulbut Çalgan karan ecer garıp Özüngü malını tolduğun Örüşü genen tutur garıp Merçemdü jergene jetmegende Melündöp sokkun de jel garıp Elja kaladı komduğun Bete gelüdü bel garıp Gerbeni çuvagan ötmegende gerilip jatkandı çöl garıp Akkular gelip konduğun Aydını çalgardı göl garıp Oğluğuna dildi Bolduğun ananı vara tartkan el garıp Vara tartkan el garıp Ачылык билдирелим. Мен ойлойм, мына ушул жагымдуу жакшы саптардан бир топ инсандар жакшы сабак алат болуш керек деген ниетте бололук. Эми жалпылап мына ушул бүгүнкү эфирдин соңундагы аягына чыгып барат окшойт. Андыктан деги эле бүгүнкү күндө мына ушул суроону мындан мурунку биздин коногубузга да узаттым. Акыркы учурда коомдо ушундай ойлор айтылып келатат. Мурун эмнегедир илим аз эле, бирок ыйман көп болчу дейт. Бүгүн болсо баягы илим көп, бирок ыйман азыраак дейт. Сиздин оюңуз? Кошулам. Кошуласыз. Не себептен? Кошулам. Себеби биздин жаштар мени жаман көрбөсүн, бизге байкалып атат да.
биздин жаштар батыштын таасирин көп алгысы келет да. Мен батышты бул жерден мен жамандагым келген жок. Алар мындай адамдын эркиндиги, сөз эркиндиги, демократия деп алышып туруп, анан ошону улуу кичүүнүн, аял эркектин ортосунда мамилелерди такыр чеги жок да, чеги жок. Мисал үчүн алар улуу кичүүнүн ортосунда мамиле бирдей болуш керек деп ойлойт. Алар сен деп сүйлөшсөң жакын деп ойлошот. Эгер менден улуу адамды сиз десем, ага оор тиет деп ойлойт дагы, ал эмес тамашалашканда дагы өзү менен курбалдаш, тең киши катары тамашалаша берет. Буга мен өз көзүм менен күбө болгом. Себеби биз чет өлкөдө көп болобуз, ар кандай чоң проектлер менен иштедик. Мен бир мисал француз элдери менен болгон бир проект иштегенимди айтып берейин. Бизде азырда бар Алымкан Дегенбаева деген поэтесса, чоң котормочу эжекебиз. Ушу киши менен сүйлөшүп калды да, ошол француз балдар келди, бизден да кичүү балдар келип, гректердин мифин Золотое руно деп коет, кыргызчага отургондо Алтын чууда деген чыгарманы койдук. Ошондон биз аларга кыргызча үйрөтөбүз, алар бизге француз тилин үйрөтөт. Анан ар кандай тилдерди, ар кандай сөздөрдү, кес терс жаман сөздөрдү сурап көрөт, анан айтып коесуң да. Ошону айтып маанисин билет бирок. Ошол жаман сөздү улуу кичүү деп айтып беришти да. Эми ошол чек жок деп ойлошот да. Аларга бирдей өзү менен тең курбалдашка деле айтып берсе болот, улуу кишиге да айтып берсе эч терс өрөөнү жок. Ал эми биздин улуу эжелерге, агаларыбызга ошол сөздөрдү айтканда өтө катуу тийген да. Анан мен кийин түшүндүрүп бергем. Биздики башкача менталитет. Бизде улууга башкача сый болот. Эгер сен туура эмес болгон күндө да, эгер улуу болсо, сен ошону туура түшүнүп баш ийип коюң биздин менталитетте парыз бул. Мына ошол жана кичпейилдикке, ыймандуулукка ушул кирет деп ойлойм да. Ошол себептен ушу батыштын таасири көп болуп аткан үчүн негедир жаштарыбыздын ыйманы солгундап баратабы деп ойлойм да. Эми жаштар деле көрүп аткан чыгар, мен муну көпчүлүк айтып аткан жокмун, тилекке каршы бар да. Мисалга айтайын. Эгер биз илгери мектепке сабакка барбай калсам, мен ошол күнү үйдөн чыкчу эмесмин. Эгер ага эжелерим көчөдөн көрүп калса, мени тилдейт, жаман көрөт, же мындай кылат. Азыр мектепке барышат экен дагы, кайсы сабак жакпаса, ошондон чыгып эшиктин алдында күтүп отуруп турат экен да, кийинки сабакка киришет экен. Мага жакпайт. Ал эмес, эми мен азыраак көрүп калган убактарым да болду, бирок көбүнесе угам. Ал эмес, мектептин алдында туруп, ошол жакпаган мугалимдин сабагынан сыртка чыгып отуруп алышып туруп, тамеки чегип отурган жигиттер кездештирген учурлар көп болот экен. Демек, бул биздин кандайдыр бир чектен чыгуу же терс көрүнүшкө мындай баш ийип бараткан учурларыбыз бар экенин айтып турат да. Биз мындан мурун программанын башында дагы мына ошол текеберчилик, кичипейилдик темасын баягы көбүнчөсүн коомдо кайсыл учурда көбүрөөк кездешет деп изилдеп көрдүк да. Социалдык тармактар аркылуу изилдеп көрдүк, анан көбүнчөсүн ошол мектеп жаатында көбүрөөк кездешет экен. Андан тышкары үй бүлөдө айрыкча жаңы келген келиндер, баягы азыркы келиндер башкача жүгүнбөйт, текебер болуп кетишти, кичипейилик жоголуп баратат деген ойлорун айтышты да. Сиздин оюңузда дагы мына ушундай бүгүнкү күндө келиндердин жүгүнүүсүн сиз кичипейилдик катары кабыл аласызбы, же болбосо илимди аябай эле үйрөнүп алып, анан Аллахтан башка эч кимге жүгүнбөйбүз деген нерсени карманган келиндерге болгон сиздин оюңузду келип атат да? Мен таптакыр эле ушул жолго түшүп кетти. Келиндер кичипейилдикти унутту, улуу кичүүнүн көз келбей калды дегенден амысмын. Тетирисинче өтө ыймандуу, өтө кичипейил, өтө нарктуу, салттуу кыздарыбыз абдан көп. Бирок ошол эле убакта сен айткан, жогоруда айткан, мен азыркы заманда мен 21-кылымда жашап атам. Менин атам, апам мындай жашап, мен ушундай тарбиялап, ушундай жашайсың деп өстүргөн. Эмне үчүн мен чоочун үй бүлөгө келип, мен баш ийип алардын салтына, эмне үчүн эртелик кеч мен ага жүгүнүп турушум керек деген көз караштагы кыздар, келиндер да чыгып атышы мүмкүн. Менимче бул өтө терс көрүнүш. Аял башкарып атабы? Ошондон улам үй бүлөнү аял башкарып атабы? Мен эми аял башкарат деп да айта албайм. Мен аял башкарат деп да айта албайм. Эгер аял башчы болсо жут деп коет, терс жолго кетет. Эми бул биздин кыргыз элине
тиешелүү мүнөз. Бизде аял киши башкарса негизи болбойт. Эркек киши башкарган эп деп ойлойм. Бирок тилекке каршы азыркы заманда аял кишилер үйдө баш болуп, аял кишилер үйдөгү негизги жумушту, негизги багытты жүргүзүп калган учурлар көп кездешип атат. Түбү келип жакшы болсун. Жакшы. Аялдын кичипейилдиги көбөйүп, текеберлиги азайсын дейли. Абдан мен ошол ниеттемин. Жакшы. Биз программанын башында атайын суроо узатканбыз биздин көрөрмандарга. Суроо ушундай эле: кайсыл сахаба кабанын ичинде төрөлгөн деп суроо узатканбыз. Жооптор келип атат. Талха дейт, жообуңуз туура эмес. Туура жоопту 8850 сандар аркылуу берсеңиздер болот. Эң туура жооптун ээсине биздин жакшы белектер бар. Абу Хурайра радиаллаху анху дейт, жок, жооп туура эмес. Дагы аракет кылып көрүңүздөр. 8850 убактыбыз буюрса дагы бар. Андыктан аракет жасаңыздар. Али төрөлгөн дейт. Ушул жерден туура жооптун ээсин табат окшойбуз. Ыраазычылык билдирели. Мына ушул урматтуу режиссердук пультта отургандар, эгер мүмкүн болсо биринчи Али деп жооп бергенде номерин жазып калсаңыздар, мына ушул инсанга биздин жакшы белегибиз бар. Адам акысы деп аталат жакшы китеп. Мына ушул аркылуу сиз дагы жакшы илим алабыз деген ишеничте бололу. Жана Ыйык Курандын маанилеринин кыргызча котормосу менен жакшы китеп дагы алдыбызда турат. Бул белекти дагы сизге ыйгаралык. Эң биринчи болуп Али радиаллаху анху деп жиберген инсанга мына ушул жакшы белегибизди ыйгарабыз. Эми Өмүрзак мырза, бул белек, бул оюн биздин көрөрмандар үчүн болду. Биздин эми сиз үчүн дагы жакшы оюнубуз бар. Балким бул нерсе сизге күтүүсүз болгон чыгар, бирок оюнубуз негизинен хадистерден улам, жакшы амал кылуунун аркасында түзүлгөн. Алдыбызда 3 көпөлөк турат. Үчөөнүн бирөөнү тандайсыз. Ичинде тапшырма жазылган. Биз улуу Рамазан айындабыз, куттуу орозодобуз. Айтылган нерсени сөздү аткарыш керек. Убада берсеңиз ошону сөз түрдө аткарыш керек. Айтылган нерсени аткарышыңыз керек болот. Ошол жерде жазылган нерсени. Эгер мен аткара албай турган нерсе болуп калса, бардыгы тең. Бул эми сиз аткара турган нерсе экенине ишенип атабыз. Себеби адам алы келе турган гана тапшырмалар. Аракет кылып көрөсүзбү? Сен ал дегенди алайын. Сиз алыңыз. Элдин алдыңыз, артыңыз ортосу болуп турган жакшы болот. Анда мына ушунда тапшырманы алып окуйлу. Биз коногубуз менен чогуу мына ушул жакшы тапшырманын кандайча тапшырма болду экен, Өмүрзак мырза аткара алабы, аткарам деп убада береби, бербейби, мына ушундай. Жакшы хадис бар. Эгерде кырсыктан тышкары болууну кааласаң, садаганы көбүрөөк бер деп айтат. Эгерде өмүрүңдүн узак болушун тилесең, бир тууган менен алаканы жакшы түз деп айтат. Анан тапшырма ушундай экен, бир тууганыңызга белек беришиңиз керек экен. Сиз орозонун ичинде. Эми жалпы бизди көрүп аткан көрөрмандардын алдында убада бересизби? Мен кайсыл бир тууганыңызга белек бересиз жана качан бересиз? Мен колдон келишинче бир туугандарыма ылайы келген убакта белек бергенге дайыма аракет кылам. Ал акча жагынан кымбат болобу же мындай символикалык жактан баалуу болобу, анын мааниси жок. Белек кылганга аракет кылып жүрөм ар дайым. Анан эми бул күтүүсүз суроо, эмне белек кылсам, мен кандай белек болсо да, кайсы бир тууганыма кайсы убакта кандай белек болсо тартып алганга дайынмын. Демек, орозонун ичинде белек бересиз. Буюрса. Орозонун ичинде белек берем, бирок мен аны силерге кантип далилдеп берем? Бул эми бардык нерсе Аллахтын алдында. Болду, орозонун ичинде. Орозонун ичинде. Жакшы белек кылам. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бизде бүгүн Дастанчы Өмүрзак Кайыпов конокто болду. Тапшырманын бирөөнү тандап алды. Тапшырмада бир тууганыңызга белек беришиңиз керек деген тапшырма эле. Бул албетте хадистен улам жакшы амалга багыттуу болчу. Буюрса, мына ушул жакшы амалдардын бири аткарылып, бир тууганыңызга жакшы бир хадия берип, мен ойлойм, сиз анын дагы көңүлүн алып, анда мен ушул эфирден айтып кетейин. Азыр менин айылда бир тууган эжекем бар. Мен ошол бир тууган эжекемдин колунда жүрүп, мектептен билим босогосун аттап, ошол жерде билим алгам, ошол кишинин үйүндө. Ал кишинин кызы, мектепте окуган кызы азыр каникулда менин үйүмдө жүрөт, Кудай буйрса. Жакынкы бир 3-4 күн ичинде айыл көздөй сапарлар. Мен ошол балким эжекем да көрүп аткан чыгар. Ошол кызынан эжекеме ылайыктуу бир белекти атайын ушул аян
телевидениянын атынан алып туруп белек кылып берип жиберейин, уруксатпы? Уруксат, сөз түрдө сизге ыраазычылык билдирем. Орозо күнүндө айтылды бул. Орозо күнүндө айтылды, сөз куруу болбосун дедик. Буюрса Өмүрзак мырзанын эжекеси орозонун ичинде буюрса иншаллах жакшы белекей болот деп ишенебиз. Албетте бир тууган тарабынан берилген кандай гана белек болбосун сүйүнүч жаратары тастыкталган нерсе болсо керек. Эми мынакей эфирибиз дагы буюрса аягына чыгып барат. Эфирди жыйынтыктаган турабыз. Деги эле мына ушул бүгүнкү күндөгү жаштарга биз сизден баягы айтып атпайбызбы, санаторлор менен, дастан менен элге баягы мурункулардын жакшы тарбиясын жеткирип бергендердин катарындасыз да. Анан эми алдыда сизди көрүп аткан, бизди көрүп аткан эфирде жаштар бар. Аларга болгон сиздин жакшы насаат кеңиңиз ушу сабак болуп, аян аркылуу калып калсын дейли. Жакшы бир сөздөрдү, жакшы бир тилегиңизди айтсаңыз болот. Келечек бул жаштардын колунда да. Мына кыргыз элинин келечеги дагы азыр эфирди карап отурган болсо, эгер жаш муун уул кыздарыбыз болсо, мына келечек ушулардын колунда. Мен ушул жаштарга айтат элем, ыймандуу болуп өскүлө, элге кызмат кылгыла. Мына биз жакында концерт бердик, мен Элежис Эстебиз тобунан эмгектенем да. Оңдош үчүн ааламды оңдош керек адамды дейт. Ар бир адам өзүн өзү оңдосо, бул аалам оңдолот экен да. Ар бир адам ааламды оңдой албайт экен да. Ошон үчүн ар бир инсан өзүн оңдосо, демек аалам оңдолот. Ошон үчүн ушул азыр эфирди карап отурган жаштарыбызга, кыздарыбызга, уулдарыбызга айтар элем. Өзүңөр ар бириңер өзүңөрдү түз жол менен таза, туура жашоого үгүттөп, ошол жол менен жүрсөңөр, демек биздин өлкөбүз алдыга жылат, оңдолот, келечеги болот деген ойду, тилекти айтып кетейин. Чоң ырашылык. Өмүрзак Кайыпов бизде конокто болду. Элежис Эстебиз тобунун ырчысы, дастанчы. Сизге ырашылык билдирели, келген кадамыңызга сооп жазылсын, айтылган жакшы тилектин баардыгы аткарылсын. Ар дайым жашоодо сиз көксөгөн нерсенин баардыгын тең Аллах Таала насип кылган болсун. Сиздердин жамаатка ырашылык билдирели. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей мына ушул азыр эле биздин жакшы белек берүү же болбосо жакшы амал кылуу оюнубузда бир тууганга болгон жакшы белек берүү бекеринен болбосо керек. Бир тууган бул жалпы бардык мусулмандарды бир туугандар деп айтабыз. Андыктан жалпы бардык мусулмандарды кирип келген Рамазан айы менен чын дилден куттуктайлык. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун, Аллах кабыл кылсын дейли. Анан дагы бир тууганыбыздын бир тууганыма деген жакшы ыры бар экен. Мен ушул эфирди ушул жакшы саптар менен аяктагым келип турат. О тууганым, кел орозо кармайбыз, 30 күндү өткөрөбүз бал майсыз. Ооз ачканда суунун билип кадырын, 30 түндү акыретке арнайбыз. О тууганым, кел орозо тутабыз, болсо эгер ичибизде ызабыз. Баарын четке кагып таштап унутуп, капаларды, каталарды сызабыз. Ээлип бүтсүн көңүлдөрдүн кир муздары, Кудай берген мүмкүнчүлүк бул дагы. Куттуу болсун бир жылда бир жылмайган кереметтүү бүт айлардын султаны. Ар амалдын түшкөн жери тараза, таразанын оң тарабы садака. Жаздык эмес жаратканды сүйөлүү, эртең бизге окулганча жаназа. Кызмат кылып бүт өмүрүн арнаган, кыйшайбастан түз ташталып ар кадам, күн ысыкта Аллах үчүн талыкпай, кабыл болсун орозобуз кармаган дейт. Андыктан жалпы орозо кармаган бардык инсандарды орозоңуздар кабыл болсун дейли. Бүгүн бизде конокто куттуу орозо деп аталган жакшы берүүбүздө биринчи бөлүгүндө Замир Арыкбаев конокто болду, экинчи бөлүгүндө болсо Өмүрзак Кайыпов конокто болду. Ар күн сайын кечки саат 7:30 8:40 чейин биз менен чогуу болсоңуздар, аянда куттуу орозо берүүбүздө кызыктуу жакшы нерселерге туш болосуздар. Жана ошондой эле мына ушул жакшы түз эфирдеги орозого эстафетаны буюрса түн жарымдан баштап биздин мыкты жигиттер дагы улантат. Андыктан Аян телеканалынан эч кайда алыстабаңыздар дейли. Алдыда болсо буюрса ооз ачуу жакындап келатат. Ооз ачканга даярдык көрүңүздөр. Бардыгыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум.